Биздин жогорку кеңеште даяр турган комитеттин чечими менен даяр турган кайрылууду, оонго болгон кайрылууду жогорку кеңештен кабыл алып жөнөтүп кое берсек ашыкчалык кылбайт. Себеби биз кече президентибиздин оондун трибунасында аябай так даана Тажикстандын жасаган агрессиялары жөнүндө айтылгандыгына бүт кыргыз эли ыраазы болуп атат. Рахмат айтышыбыз керек президентибизге чечкиндүү кадамга барып агрессия экендигин таамай дүйнө жүзүнө жар салгандыгына. Ошондуктан биздин жогорку кеңеште даяр турган комитеттин чечимини күн тартибине киргизип туруп, колго салып, бекитип коюп, ошол кайрууну жөнөтүп койсок бүгүнкү күнүчү. Андан сырткары Тажикстан МПАнын мүчөсү, Межпарламенттик ассамблеянын мүчөсү, Тажикстандын парламентине дагы эки түрдүү катты даярдап, кошо киргизип, бүгүн ошону бекитип жөнөтүп коюлу, урматтуу төрага. Экинчиден, Баткендеги Чоңолайдагыдан көбүнчө Баткенден качкын болгондор Бишкекке чейин жетип келишти. Бүгүнкү күндө кайрылып атышат. Бизге дагы Бишкекке келгендерге дагы жан сактап аткандарыбыз, үй жайыбыз күйүп кеткен. Бишкекке туугандарыбыздын алдына келдик. Бизге дагы кум жардам болобу деген талап болуп атат. Ошону сиз штабка жеткирип, ошол Бишкектеги келгендердин да тизмесин тактап, ошолорго дагы бир кайрымдуулук иштерди жасаганды штабка жеткирип койсоңуз, төрага сизге сураныч. Андан кийин бизге протоколдук тапшырма катары элге билим берүү бөлүмү менен коргоо министрлигине милдеттүү түрдө 9 класстан 10-11 класстарга баштапкы армиянын тарбиялык сабак берүүнү милдеттүү түрдө тез аранын ичинде киргизүүнү протоколдук тапшырма берсеңиз, азыр биз 10-11 класска аскердик тарбия берип атабыз деп мындай бир формалдуу түрдө киргизишкени менен алардын шарты жок, курал сактай турган кабинеттери жок, сейфтери жок, шарты жок, шугулдануучу аянтчалары жок. Ошонун бардыгын комплекстүү карап турсак, карап тарбиялык ишти мектептен баштабасак, бизге эрки күчтүү, духу күчтүү балдар армияга катарына барганга биз шарт түзүп берелик. Андан кийин азыр менин алдымда кесиптешим айткан жанагы альтернативалуу деген нерсе армияларды биз жокко чыгарышыбыз керек да, 1 айлыкты да жокко чыгарыш керек. Эгерде ушунчалык турмуштук зарылчылыгы бар, керек боло турган болсо, бизде көп улуттуу элдербиз. Бизде 30%-тен ашыгы бизде улуттук азчылыктар түзөт. Ошондуктан биз милдеттүү түрдө альтернативалуу служба кыла турган, кызмат өтө турган болсо, же 1 айлык кызмат кыла турган болсо, анда мамлекетке жок дегенде 500 миңге көтөрүш керек. 500 миңди төлөсө, анда ден соолугу начар болсо бир башка. Анда ден соолугу таяр сак болгон болсо, 500 миңден кем эмес немесин, взносун төлөсүн дагы үйүндө жата берсин деген сөздү коюш керек. Себеби кыргыз мамлекеттин жараны бардыгы мыйзамдын алдына, конституциянын алдында бирдей милдетти, бирдей укукту пайдалангандан кийин милдетти да аткарганды жеткиришибиз керек. Рахмат сиздерге. Рахмат. 3-микрофон.